Быйыл Малгиндиктин Нарын облусунда той топтун өктүгү жылдагыларга салыштырмалуу 1-2 жумага эрте башталды. Кырдаалдын мындай жагымдуулугу аба ырайынын жаанчыл болгондугу менен түшүндүрүлөт. Ошого жараша дыйкандардагы бул өнөктүгү камылганы кабатың даярдап, азыркы учурда иштин жүрүшүндө эч кандай үзгүлтүктөр деле жок. Айрыкча быйыл мурдагыдай суга сууларына таштыктын жаралбашы дыйкан түйшүгүн кыйла эле жеңилдетти. Натыйжада облустун дээрлик бардык аймагындагылардын чөптү 2, айрымдардын 3 жолу чабууларына мыкты мүнчүлүктөр бар. Нарын районундагы эмгекчил айыл аймагынын фермери Эмилбек Алтымыш уулу буга чейин үлүшүндөгү 3 гектар аянттан бир эле жолу той топтоп келсе, эми аны 3 жолу чаап алсамбы деген ойдо. Чынында да биринчи чабындагы чөбүнүн коюулугуна жана аңызы дайыма сууга толуп тургандыгына караганда кыялынын жүзөгө ашарына ишеним бардай. Андан калса бул жолу бир кездегидей керектүү техникаларга таңсыктык жок. Суудан маселе деле болгон жок быйыл, Кудайга шүгүр. Мурда 10-15 күн жүрүп араң алсак, быйыл айткан убактан кыйын болсо 1-2 күндөн кийин алып аттык. Очереттер жетишип, эч ким деле нааразы болгон жок сууга. Техника жетиштүү, Кудайга шүгүр жетишип атат. Эгер ушул карманыз мекендеген Нарында чөпкө чалгы эми гана салына баштаса, Актала, Жумгал, Кочкордо өнөктүк тең ортолоп азырынча ар гектарына 550-570 центнерден айланууда. Анткени кээ бир айылдарда тиешелүү техникалардын аздыгынан той топтон ыргага кечиңдеп, ага механизатор да, дыйкан да кыжаалат. Ушундан улам көпчүлүк чараларда атайын графиктер түзүлүп, эмгекти уюштуруунун артыкчылыктуу формулары киргизилген. Маселен, кайра эле жогорудагы эмгекчиликтердин тажрыйбаларына кайрылсак, мында барысы алдын ала ойлонуштурулуп, убакыттын тек кетишине бекем бөгөт коюлган. Бир гана маселе запастык бөлүктөрдүн алыстан алынып келиши жана аларга баалардын кымбаттыгы. Запчас маселеси да. Биз эски техникалар, баягы Союз кестен калган пресс-подборщик менен иштейбиз. 78-жылкы бер жагы, 80-жылкы, эң жаңылары 90-жылкыларда бизде болгон ошолор. Тракторлер болсо эми акырындык менен жаңыланып кетат. Ушу пресс-подборщиктин баягы запчастары бизге кымбат, чынында. Анан май маселеси, күйүүчү май ошо бизге кымбат азыркы учурда. Мындан 1-2 жыл мурун баягы арзан болчу. Адистердин эсептөөлөрүндө алдыдагы кышта Нарын облусунда тоют жетишерлик болуп, ал кандайдыр бир деңгээлде чөп баасынын ылдыйлашын шартламакчы. Ал эми бүгүнкүгө бир болсу 150-180 сомдун тегерегинде. Азырынча мурдагыдай атайын чүй, ысык көлдөн келишип ташыгандар жокко эсе. Бирок ошого жараша солярка, услуга аябай кымбатыраак болуп атат. Болбосо жакшы эле, жылдагыдан чөп көп. Алармандар кандай болот эми? Алармандар эми алынча. Арзан карап атышат, быйыл чөп көп деп арзан карап атышат. Сөз акырында эмгек ыргагы азыркысынан жазбаса, Теңир Тоо жергесиндеги той топтоонун биринчи чабынын 10-15 күндө аяктары күтүлөрүн белгилейли. Ал эми климаттык шарттык кыйла катал ат башы районунда өнөктүк эми гана башталууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Нуруза Абылаев, Өлкөдө эми Нарын району.